Төлен Абдыкулы Кара Жума Аңгеме Қазақ тілінен қырғыз тіліне қыдырған Айдарбек Сарманбетов. Алдындағы қайсыл бір қағазға ойдолықты да қол қойды да ушуным сулуу чыкты көрінөт деген тейді Абен Ильясович ағама ашырлана көз жүгіртіп алып жардамчысына сунду. Күтіп тұрғандар бар ба? Деді ешік тарапқа көз жаңдай. Бар, деді ысылана киінген сулуу чумақ жетекчисинин ар кыймылын көз жастымдан кетирбегенге маш болуп бүткөн жигит. Абен жардамчысынан бөлөк эч ким аңдай албас ишарат менен билинер билинбес башын жаңсап койду. Көп өтпөй бөлмөгө 40 чамасындагы кара тору толук киши кирип келди. Кечирип коюңуз деген ал эшик алдында далдырап саалга буйдала түштү да калдалактап келип министр менен олдуксуун кол алыша кетти. Олтуруңуз, деди Абен ага жумшак. Кечиресиз. Келген адам артка чегинип окчуңдай олтурду. Ал каршыдагы орундукка жайгашкан менен мен олтурчу орун ушул болду экен деген сеп ичинен күдүктөнүп, анысын билдирбеске чөнтөгүнөн бет арчысын алып чыгып терин сүртүнө кетти. Маселеңизди айтыңыз, деди Абен жайдара. Мен силерге караштуу ашчы сайдагы комбинатта иштейм. Сизге кирүүгө жазылганыма бир нече ай болуп кетти. Бүгүн эптеп шарты келди көрүнөт дегендей. Абен сизди кунт коюп угуп жатамын деген таризде башын саал ийкегилеп олтурду. Тигинин андан аркы кеби түшүнүксүз боло баштады. Өзүнүн кайсы жерден экенин, жетим өскөнүн, башынан эле адал эмгеги менен күн көрүп келе жатканын, дагы ушул өңдү өзүнө кажет сыяктуу бирок Абенге эч керексиз маңыз сөзгө өтүп кетти. Акыры комбинатта 10 жылдан ашык иштеп келатканын, ошентсе да директору күн көрсөтпөй куугунтуктап жатканын айта баштаганда гана Абен кептин өзөгүн боолуклой тигиге жүз буруп, чындыкты билүүгө дит куйгансы да. Суюк чачын алда кынаптап, бир жагына кыйшайта тараган, эки кат богогу салаңдап турганынан башы кысылгансып, кичине көрүнөт экен. Чолок мурун, кой көз, көчөдө көп эле кездеше турган, эсте калгыс кадыресе семиздин бири. Адамга тике карабас жалтак болгону менен анын көзгүлешкес кыймыл үнүнөн министрден башка айрыкча карамагындагы кишилерге кыр көрсөтүп коюуга маашылыгы байкалып турду. Канчалык өлүп тирилип иштесең да баштыкка эч чакпайсың, деди ал арызынын тоготер жерине жакындап. Жогорулоо үчүн ага пара бериш керек, кошомот жасаш керек, же тууганы болушуң керек. Антпесең көрөр күнүң ушул. Анын пара аларын далилдей аласызбы? Деди Абен жанатан берки үнүн саал өктөмдөндүп. Далилдебегенде эмнеси бар? Элдин баары эле билет. Элдин баары билгени далил эмес. Онда кантип далилдөөгө болот? Ал параны мага көрсөтүп албасы белгилүү да. Пара алуу кылмыш. Кылмышкерди соттоо керек. Кишилердин баары эле билет деген айып менен адамды соттоо мыйзамга туура келбейт. Деди Абен көнүмүш болуп бүткөн сөздөрүн кайталай. Анткени мындай арыз менен келгендер көп, жататып бүткөн. Арызчы бет арчысы менен дагы бетин сүртүндү. Мен эми чынымды айтсам, деди жалдактап. Мен анын пара алганын албаганын далилдейин деп келгеним жок. Соттотоюн деген оюм да жок. Тек элдин баары билген чындык болгон соң журт башкаруучусу катары сизге айтып атканым да. Болгону мени ал кишинин куугунтугунан коргоп койсоңуз экен. Цехтин башчысы болуп жакшы эле иштеп жүргөнмүн. Менин ордумду өзүнүн бир жакынына берди да, мени болсо мастерликке которуп салды. Эмне, айлыгыңыз азайып калдыбы? Жок, азайган жок, деди ал кебанды эмес дегендей чекесин тырыштыра башын чайкап. Кайта мурункудан көбүрөөк аламын. Кеп моралдык жагында болуп атат. Эч кандай жазыгым жок. Тапканы ишиңде кемчилик бар дейт. Кемчилик кимде болбойт? Өзүндө да бар. Түшүнүктүү, деди ичинен Абен. Кичине болсо да жетекчи болсам дейсиң го. Ошентсе да орун басарыма тапшырайын. Кандайдыр маселе болуп калышы да жөн эмес. Абен колуна калемин алып ачылуу жаткан блокнотун алдына жылдырды. Фамилияңыз? Койбагаров. Койбагаров Аман Койбагарович.
Жақшы, жазып алдым. Абен Қойбағаровтың дағы узуын сабақ сөзге түшіп баратқанын тоқтатып, аман барыңыз деген қазақ сөзінің сыпайшасы қандай болчу деп саалға ойлана қалып, табалбай, «Абаке», деді өнін саал көтірі. «Мен жазып алдым. Ишіңізді тапсырамын. Тек азыр уақытым аз. Бөлек адамдар да күтіп отырышат». Қойбағаров жағдайын толық айтып бүте албағанына ичи шықпай, сөздерін жұта үндөбей қалды да, келген ішінен оң чечілерінен күмін санағандай көңілі пас қошташып, бөлмөден мағанайы чөгінгі шықты. Аңчақты жардамчысы лып бете башпағып, босоғыдан үн қатты. Борбордук комитеттен телефон чалышты. Сізде орында олтырауы деп сұрашты? Кемесі? Қатчының жардамчысы? Маға емне өзі телефон чалбайды. Деді Абен, же ушында манден бол отауы дегенсеп жанындағы қызыл телефонға шектүү қырады. Билбеймін, деді жардамчысы. Ушуменен екінші рет чалып атат. Бір жаққа чыга турган болса, бизге айткан деп тапшырды. Абен саатына қарады. 7:30. Бүгін қысқа күн жума екені есіне түшті. Бирок ишке берилген адам үчүн үйүнө караганда кеңсеси жакын эмес бе? Үйүнө барганда телевизордон башка эрмеги жок. Эки колун кайда катаарын билбей сандалып, үйгө батпай калаары турулуу. Кеңсесинде болсо сууда жүргөн балыктай сиздет. Абен дагы бир сааттай олтура турайын деген ой менен, «Кирсин», деди эшикке жаңсай. Саат 8-де Кремлевка чырылдап калды. Качан экинчи рет чырылдаганда трубканы алды. «Алло? Абен Ильясович?» «Угуп атамын», деди Абен катчыны үнүнөн таанып. «Мага келип кетиңизчи?» «Жарайт». Катчы башка сөз айтпастан трубканы коюп койду. Абен кнопканы басып жардамчысын чакырды. «Машина турабы?» деди андан кагаздарын жыйыштырып жатып. «Турат?» Абен кабылдамага киргенде катчынын жардамчысы ага шектүү карап, «Олтура туруңуз», деди орундукка кол жаңсай. «Азыр чакырат». Абен катчынын кылыгына иренжи түштү. Азыр ичинде эч ким деле жокко. 2 мүнөт болсо да күттүргөндөн эмне лаззат алабы? Бирок ал жаңылган экен. Ичкерден экинчи катчынын жардамчысы чыга келди да, тимеле чечекейи чеч боло кубангансып, «О, Абен Ильясович, ал жайыңыз кандай?» деп колун кайта-кайта кысып жиберди. «Артист». «Кириңиз». Абен дуалы чарлаки жыгач менен капталган залга окшош чоң кабинетке кирди. Үңкүйүп бир нерсе жазып аткан катчы ал киргенде да жазганын уланта берди. Аздан соң калемин коюп, креслосунда артка чалкалай, «Акыбал кандай?» деди. Ою башка жакта жүргөн түрменен ага айталааны карагансып бош карап. «Жагдай бир ооз сөзгө батпай турат го», деди Абен күлүп. Катчы сөзгө бир азга такала калды. «Ден соолук кандай?» деди анан. Жөн олтургуча сөз болуп турсун деген жүрнары үн менен. «Жакшы?» деди Абен ага таңыркай карап. «Быйыл отпускага чыктыңыз беле?» «Жок». Анда мындай болсун», деди катчы үстөлүнө өбөктөй түшүп. Дагы бир азга үндөбөй турду да, «Министр болуп иштегениңизге канча жыл болду?» деп сурады. 6 жыл. 6 жыл аз эмес. Көп эмгек кылдыңыз. Аны эч ким танбайт. Убакыт, заман болсо өтүп атат. Кечээки иш, кечээки акыл бүгүн эскирип барат. Жанатан эчтемеге түшүнбөй олтурган Абенин жүрөгү кооптуу шуу этти. Өткөндө өзүңүзгө да көрсөттүм эле. Катчы сөзүн улантты. Үстүңүздөн арыз көп. Сизге мындан мурда эскертүү бергенбиз. Андан натыйжа чыкпады. Балким чарчаган чыгарсыз. Адам темир эмес го. Эч кимдин маңдайына түбөлүк жазып койгон кызмат болбойт. Эртең кезеги келгенде баарыбыз кетебиз. Ошондуктан оор болсо да сизге айтууга туура келет. Эмки айтар сөзүмө кайраты жетер бекен дегентейде Абенге астыртадан сынай карап калды. Сиз бул жумушту өткөрүп беришиңиз керек. Алдыда дагы жашоо бар. Кийинчерээк бир кызмат дагы берербиз. Мындай болот деп эч күтпөгөн Абен селейип отурду да калды. Бирдеме демекчи болду эле, тамагы кургап үнү чыкпады.
Өзіңіз білесіз, иштен аянғаным жоқ, деді ал аздан соң. Кемчілік кетсе кеткендір, ал кимде ғана жоқ. Абен жанағы алдына келген кишинин сөздөрүн өзү кайталап жатканына таң калды. Анчалык аксап кеткенде эле эчтеме жоктой. Аны өзүңүз деле жакшы билесиз. Үнү аянычтуу чыгып, жаны кыйналып, айтып аткан сөздөрүнө катчы түгүл өзү да ишенбей турганын тойду. Бирок ал сөздөрүнүн жалгандыгынан эмес, өзүнүн куту учуп тургандыгынан эле. Башка жумуш дейсиз, аныгы жок, ал кандай иш болор экен? Эгерде ишеним көрсөтсөңөр, дагы да иштей берер элем. Абен кан буугандай кебин токтотту. Анткени өзүнүн такыр эле далбырап, сөздөрүнүн куту качканын анык сезди. Катчы, тажрыйбалуу адамсыз, жагдайды түшүнүшүңүз керек, деди эми катаалыраак. Абен болсо жеңилгенин билбей турган акылсыз баладай жагдайды түшүнгүсү келбей жатты. Не айыбым бар, айтыңызчы, деди чыйпый чыга күчтөнүп. Кимдин жолуна бөгөт болдум? Кимге керек болуп калды менин орнум? Катчынын жүрөгү болк этип алды. Анткени Абендин соңку сөзү торой чалып турганындай чыкты. Өткөндө чоң бир мекеменин башчысы мени ишимден түшүрмөк болуп, материал топтолуп жатыптыр. Артыман аңды бүрүшөт дейт, чынбы? Деп дал бюро өтүп жатканда экинчи катчыга баш баккан. Экинчи катчы андай материал чогултулган эмес деп жооп берүүгө мажбур болгон эле. Ошондо чынында эле аны кызматынан алуу боюнча иш даярдалып жаткан болчу. Аны ага жалпы бөлүмдө иштеген бир жигит жеткирип коюптур. Ошентип, бюродо расмий түрдө жооп берилгенден кийин ал иш токтоп, жетекчи ордунда кала берген. Анын ордуна жалпы бөлүмдөгү сөз ташыган жигит иши менен кош айтышты. Ошону ойлогон катчы ишти бүлдүрүп алар бекемин деп чоочулап калды. Бир аз арбашууга туура келет экен, деп ойлоду катчы. Министрдин оңой менен жеңилип бербей тургандардан экенин болгулап. Эми ал лам дебестен Абендин айтаарын айтып бүтүп, бугун чыгарып алуусун үн сөзсүз менен күтүп калды. Өзүнүн сиңирген эмгектерин, адалдыгын, адилеттигин айтып сал жеңили түшкөн Абен: "Сиз чечим кабыл албай кое туруңуз", деди өз калыбына келе түшкөнсүп. "Мен биринчиге өзүм кирип чыгайын". Катчы дале үнсүз, алдында жайнаган аппараттардын бирин чукулап, биринчинин кабылдамасы менен сүйлөшүп кирди. Биринчинин калада жок экенин, дал мына ошол кезде бул маселени чечип коюу өзүнө тапшырылганын айдан ачык билип турса дагы. "Чоңдордон барбы?" деди артистче роль ойноого аргасыз болуп. Ошондойбу? Качан? Тиги жактабы?" Дагы бир аз үнсүз отургандан кийин: "Кетип каптыр го", деди Абенге карап. "Шаршембиге чейин келбейт деп атышат". Абен туш тарабынан курчаган аңчылардын катары улам кысып, өмүр куту тарый түшкөн аңдан бетер амалы куруп, не кылар алапайын таппай калды. Катчы маселенин чечилиши өзү тарапка ой баштаганын сезе коюп: "Абен", деди жан тарткан үн менен. "Өзүңүз билесиз, сиз да, мен да мина издеген саперлор сыяктуубуз. Ар каталыгыбыз соңку катабыз болуусу мүмкүн. Чынын айтуу керек, сизден бир эмес бир нече катачылык кетти. Өткөн жылы жумушчулардын тирешүүсү болуп кетти. Аны жарыя кылбай басып салдык. Бирок биз аны билебиз да. Аш сай комбинатындагы өрт, асынып өлгөн бухгалтер, агылып келип аткан анонимкалар, ошолордун ар бири чачаладай дөөрт этип от алып кетүүгө куугалуу нерселер. Эгерде жагдай ушинтип улана бере турган болсо, маселе эртең башкача коюлуусу мүмкүн. Азыр эң ыңгайлуу учур. Ошондуктан балалык кылбаңыз". Катчынын үнү мурдагыдан жумшаак чыкты. "Биз сени такыр эле кутуратып бошотуп жаткан жокпуз го. Сагыл чыдасаң бирдеме таап беребиз". Катчы ушуну менен маселени биротоло чечпесе да, оң жагына ооду да ойлогон эле, бирок Абен эки ортодо дем байлап алгансып, кубаттана кайра опулдады. "Жок, токтой туруңуз", деди алдыда катчы отурганын унутуп калгандай өжүрлөнө. "Жумушчулардын тирешүүсү биринчиден кылмышкерлердин уюштурган аракети. Экинчиден тирешкендер коюп аткан маселе мен чече турган эмес, дал силер чече турган иш. Теги
Aşı saydağı örtkö meni күнөөлүү кылмакчысыңарбы? Ошондо менин ордумда болсоңуз, сиз эмне кылар элеңиз? Эч нерсе. Ал эми бухгалтер болсо кечиресиз, күйөөсүнүн айынан өлгөндөй болду. Эми ага да мени күйдүрөсүзбү? Абен өзүн колдой турган киши издегендей эки жагын алаңдап каранып алды. Ал эми анонимка дегениңерге кандайча мени айыптайсыңар? Түшүнбөйм. Эгерде ал адам чынында эле адилет болсо, аты жөнүн эмнеге жашырат? Кандай десеңиз да анонимкалардын 75% чын болуп чыгып отурат. Экинчиден, сизге караштуу жерде болуп өткөн кылмыштуу окуяларга сизден башка эч ким жооп бербейт. Жакшы, жооп бербесе койсун, өзүм берейин. Бирок неге маселени сөзсүз ушундай коюш керек? Жалпы милдеттер аткарылдыбы? Аткарылды. Ал эми алиги айтылгандай иштер башка министрликте жокпу? Айтып берейин, деп оозун камдай бергенде Абенди катчы токтотуп калды. Жарайт. Анын кереги жок. Азыркы маселе сиз тууралуу. Ой тоба. Эмнеге жалгыз эле мен тууралуу? Мага ачык айтыңызчы. Ким үчүн мени курмандыкка чалып атасыңар? Жок. Мен муну ушул боюнча калтырбаймын. Арыз да жазбаймын. Жазасыз, деди катчы алгачкы ирет үнүн катаалдантып. Жазбаймын, деди кызууланып алган Абен беттегенинен кайтпай. Бошотсоңуз бошотуңуз. Бирок мен эртең биринчинин өзүнө барамын. Барганда эмне кыласыз? Аны мага коюңуз. Сизден башка да маселе чече турган адамдар бар. Слушай, деди катчы бөтөнчө үн менен орусча кекээрдүү сүйлөп. Ты не ребенок и не первый год работаешь министром. Пора понять, что достоинство нужно не только для победы, но и для поражения. Надо уметь проигрывать, а не устраивать дурацкую сцену. Катчынын орусча сөзү чындыктын бетин биротула ачкан ачык сөз болду. Жанатан бери айтылган сөздөргө караганда эми алды канча даана болуп, талаштын соңуна сакталган купуя куралдай Абендин эсин оодуруп салды. Ымдыганга түшүнбөгөн, жаңдыганга зар болот дегендей, катчы кем акыл адамды аягансып башын өкүттүү чайкады. Чоңдордун тапшырмасыбы? Деди Абен таңыркагандай да, кекээрдүү да үн менен. Катчы Абенге үнсүз теше тигилди. Иштин маанисин Абен ошондо гана түшүндү. Күч кубатынан айрылып, амалсыз, куру сүлдөрү калгандай өңкүйгөн тейде катчыга колун созду. Катчы мурдатаан даярдап койгонсуп, бир баракактай кагаз менен калемди колуна кармата салды. Абендин эси эңиреп, тарбалаңдата шашы бошу иштен өз эрки менен кете тургандыгы тууралуу арызды жазып жиберди. Андан соң мас, уйкудан али уйгун элек адам сыяктуу сендиректей ордунан туруп, катчы менен коштошпостон кабинеттен чыгып, эмне болду деген катчынын жардамчысынын сөзүн түшүнбөгөндөй теңселе басып сыртка чыкты. Бүткүл акыл ою бүлүк түшүп, чаташып калды. Жаны эле бул имаратка министр болуп кирген эме, эми жупуну эле көчөдөгү пенде катары чыга келди. Жалгыз өзүнүн өмүрү гана эмес, бүткүл жашоо аң тарасынан түшүп калгандай. Эми ал карапайым адам катары кандай жашоо кечирээрин төк элестете албай, акылдан айнығандай көңтөйлөп турду.